Кудайдын чакырыгы 9 январь. Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү, кош мийиздүү ар кандай кылычтан курч. Ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет. Жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт. Кудайдын сөзү жүрөктөрдү өзгөрткөн, ой жүгүртүүнү, деги эле адамдын жашоосун өзгөртө алган аян. Жазууну окуп баштаганда эле Кудайдын сөзүнүн күчүн көрөбүз. Кудай айтты, так ошондой болду. Дүйнө, аалам сөз менен жаратылган. Кудайдын сөзү азыр да ошондой эле күчкө ээ. Анын сөзү сырттагыны гана эмес, адамдын ички жан дүйнөсүн толук өзгөртө алат. Анын сөзү караңгыга жарык алып келет, башаламандыкка тартип алып келет, үмүтсүздүктү үмүт менен алмаштыра алат. Кудайдын сөзү тазалайт жана жаңылайт. Силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар, делет Жакандын жакшы кабарында. Кудайдын сөзүн ишеним менен кабыл алганыбызда, ал күнөөдөн арылтат, жараттарды айыктырат жана бизде Ыйсанын мүнөзүн калыптандырат. Ошондой эле Кудайдын сөзү бизге ишеним жана багыт берет. Ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Шектенип чечим чыгара албай турганда, Кудайдын сөзү биздин компас. Кудайдын сөзүнүн күчү окуп койгондо гана эмес, аны жашоого киргизгенде дагы. Кудайдын сөзүн аткарып жашаган адамды Ыйса үйүн ташка курган акылдуу куруучу менен салыштырат. Эч кандай борон чапкындар андай үйгө зыян келтире албайт. Кудайдын сөзү биздин жашообуздун негизи болсун.